Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздарбы? Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Россияда жумушчу күч тартыш. Сбербанк Индиядан 400 миңден ашык жумушчу алууну сунуш кылды. Россия жакынкы жылдары 2,8-5 миллион жумушчу күчүнө муктаж болот. Бул тууралуу Сбербанктын жетекчилиги билдирди. Банктын башчысы Герман Грефтин айтымында өлкө бул тартышты мигранттарсыз жаба албайт. Сбербанктын биринчи орун басары Александр Дяхин Ретурске билдирген маегинде Россияга Индиядан келген жумушчулар эң зарыл жана суроо талап мындан да өсөт деди. Банктын өзү орус компанияларына индиялык адистерди алып келүүгө жардам берип жатат. Индиянын Санкт-Петербургдагы башкы консулу Нилам Рани быйыл Индиядан Россияга миграция кубаттуу өсүп жатканын белгиледи. Азыркы план 400 миң индиялык жумушчу тартуу. Бул Россиядагы рыноктогу чоң кемчиликти толтурууга багытталган. Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Орусиянын президенти Владимир Путин 25-27 ноябрь күндөрү Кыргызстанда мамлекеттик сапар менен болот. Бул тууралуу Кыргызстандын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталипов кабарлады. Бул сапар президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен өтөт жана эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк менен союздаштык мамилелерди өнүктүрүүдөгү маанилүү окуя болот. Сапардын жүрүшүндө жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр өтүп, эки тараптуу кызматташтыктын негизги маселелери, ошондой эле ЭЭП, КМШ, ШКУ жана ЖКУК алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелери каралат. Соода-экономикалык байланышты чыңдоого, инвестициялык жана өнөр жай кызматташтыгын кеңейтүүгө, аскердик техникалык жана маданий гуманитардык тармактардагы алакаларды өнүктүрүүгө, ошондой эле чөлкөмдөгү коопсуздук маселелерине өзгөчө көңүл бурулат. Сапардын жыйынтыгында мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсүнө жана соода-экономикалык, каржылык жана башка чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалууда деп жазылган маалыматта. Сагынбек Муталипов бул сапардын жүрүшүндө Орусиядагы кыргыз мигранттарынын соңку абалы, алар кабылган кыйынчылыктар, бул жаатта кабыл алынган чечимдер талкууланбай турганын тактаган жок. Ушул күндөрү Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммити дагы өтөт. Булак Азаттык. УКМК Ысык Ата санаторийиндеги коррупциялык схеманы аныктады. УКМКнын маалыматы боюнча мекеменин айрым кызматкерлери кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып белгиленген каржылык жоболорду айланып өтүп, калкка көрсөтүлгөн кызматтардан системалуу түрдө каражаттарды уурдап алышкан. Кызматкерлер кардарлардын төлөм терминалдары аркылуу төлөмдөрдү жүргүзүү зарылдыгы жөнүндө билбегендигинен пайдаланып, накталай төлөмдөрдү алышкан. Каражаттар расмий каналдар аркылуу өткөн эмес жана бейтап маалыматтары бухгалтердик жазуулардан атайлап алынып салынган. Натыйжада кылмыш иши козголуп, санаторийдин 4 кызматкери кармалды. Алар мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтурууга макул болушкан. Тергөө уланууда. Да ты что? Тебя только ждали командирши. Или даете нам работать, или все стоите, сейчас милицию вызываем. Нам ондай закылдаганга кереги жок. Давайте, выводите. Жугуштуу оорулар ооруканасында орун жок. Ата-энелер арызданууда. Бишкектеги республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында орун жок. Адамдар 4-5 сааттан бери кезекте турганын, түнкү нөөмөттө 2 гана дарыгер иштеп жатканына арызданышууда. Кичинекей балдар коридордо, алардын дене табы 40
градус калтырап, өңү кубарып, коркуп турат. Ата-энелер аларды кучактап ыйлап жатышат. Анткени эч ким жардам бербей жатат жана эч ким процессти тездетүүгө аракет да кылбайт деген арыздануучулар. Ата-энелер саламаттыкты сактоо министрлигинен жана бийликтен болуп жаткан окуяларга көңүл бурууну талап кылышууда. Смотрите, я сейчас порву эти деньги. Нет проблем? Здравствуйте. У меня в руках кыргызские 50 сомов, что в нашей республике это около 500 така. Сейчас я порву эти 50 сомов. Почему я порвал, я сейчас вам объясню. Вы можете сказать, что я делаю неправильно. Я сейчас зайду в магазин и проверю в этой стране, примут порванные деньги или не примут. У нас в стране не... Акчаны атайын айырып, эксперимент кылган чет элдик депортацияланды. 50 сомдук купюраны атайын айырып, эксперимент жасаган чет элдик жаран Кыргызстандан депортацияланат. Ички иштер башкы башкармалыгы 23 жаштагы жигит социалдык медиада чоң талкуу жараткан видеону тартканын билдирди. Милиция банкнотту айырып, мамлекеттик символдорго жана коомдук адеп ахлакка сый көрсөтпөгөнүн билдирди. Видеодо чет элдик жаран өзүнүн өлкөсүндө жыртылган купюралар дүкөндөрдө кабыл алынбай турганын айтат. Бирок Бишкекте ал жыртык купюра менен энергетикалык суусундук сатып ала алган. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238, байланыш номерлер +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.